Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү? Жайыл районунда жайгашкан Сары Булак айылына Майрамбек байке породалуу койлорду багат дегенин угуп биз келип калдык. Андан эмесе азыр баардык көрүүчүлөргө Майрамбек байке өзүнүн койлору менен жана ошондой эле породалуу аттары менен тааныштырмакчы бүгүн. Саламатсызбы Майрамбек байке? Саламатсызбы. Айтып берсеңиз, бул койлордун породасы эмне деп аталат, каяктан келген жана канча жылдан бери ушул койлор менен алектенип келесиз? Бул койлордун породасы Арашан деп аталат. Кызыл койлор. Анан буларды эмеси менен бөлүнөт, жанагындай тыбыт, анан кыл деп. Анан биздики азыр ошо кылга өттүк, Кудайым буйрса, көп арасында көп кылдар. Арашан ушу көп 3-4 жыл, 5-6 жылдан бери келе атабыз, койду улап, тазалап улам. Кочкор алмаштырып, кой алмаштырып, жана эмелерин аргындаштырып, азыр Кудайга шүгүр, үйдөн да аз алып кетип атышат, кошуларын жакшы баада алып кетип атат. Бизден алып кетип, дагы наар саткандар да болуп атат, жакшы бага. Азыр көп эле ушу Арашанга өткөн азыр. Азыр кээ бир кочкорлор азыр алда Фокус деген кочкорду өткөндө 55 миң, канча миң долларга бербей койду. Казактаргачы. Анан аттардан кымбат да азыр. Жакшы порода азыр көбөйтүп атат азырчы. Негизи айтып калбадыңызбы, кыл анан кийин жана тыбыт депчи, экөөнүн айырмасын көрсөтүп кетпейсизби азыр көрүүчүлөргө? Макул көрсөтөлү азыр. Кыл деп мондай бөлүнөт да, кыл булар. Тыбыттай болуп жана жабышып эметпейт да. Берки мурда берки койлордуку кыл болуп мындай аябай батташып турат да. А булар мондай кыл болуп үстү. Кыл болуп турат. Түшүнүктүү. Бул койлордун негизи баасы канча болот? Эң арзаны жана эң кымбаты? Эми муну ар ким ар кандай сатат да эми. Мисалы бир байкебиз алды, 100 миңге алды, 200 миңге бербей атат. Бердем ар кандай өткөндө сат деп көп эле жабышат, бирок байкем сатпай атат азырчы. Кичине көбөйтөлү, тукумулайлы көбөйтөлү депчи. Негизи мындай жөнөкөй кыргыз койлорунан айырмаланып, булардын багуусу кандай? Эмнеси менен айырмаланат? Айырмасы ошол жеген чөптү булар деле жейт, ошол чөптү жемди. Бакканга жараша режим менен жем, чөп, жом, силос беребиз. Эми ар ким ар кандай өзүнүн возможностуна карап багат да. Анан эч жерде айырмасы жок. Обязательно мындай бериш керек, тигиндей бериш керек деп. $2000 кочкорубуз бар деп айтып калдыңыз, анан ошону көрсөтпөйсүзбү азыр? Аз кармап келелик азыр. Бул 2 жаш болду азыр, 2 жаш. Анан азыр койго кошулуп кичине арыктап калыптыр. Анан мунун атасы ушу Космос деген кочкор болчу, жакшы кочкор. Могу Беловскийден келген. Анан биз да муну азыр Космос деп койгонбуз. Аты Космос. Аты Космос. Бул да могу кыл болуп бөлүнүп турат да. Айырмасы башка берки кочкорго караганда. Анан мындан да чоң кочкорлор бар, азыр берки байкемде турат да. Мүнөзү боюнча аябай агрессивный болушат окшойт да булар. Эми мындай жоош эле өзү аябай. Анан кээде ойноп сүзүп коет, анда кандай деле характери деле жок. Өзү жоош, жетелесең басып жүрө берет. Сурагандар болот чо, саат деп? Саат дегендер болуп атат. Байкем $2000 бербей атат. Дагы тукум алайлы депчи. Булар чоңойсо дагы кымбатташы мүмкүнбү? Канча чоңойгон сайын вес өсөт булар, бой өсөт. Ошого жараша. Азыркы салмагы канча? Салмагы канча дейт эле? Салмагы бир точно ченеп көргөн жокмун, бирок чын айтсам. Примерно эмеси канча? Примерно бир 98 болуп калат кээде, 98. Буту азыр арттап калды койго кошулупчу. Аттак 200-180 берген кочкорлор бар да, мисалы килограммчы. Бул койлорду негизи сатып алуучулар кандай максатта сатып алышат? Буну $2000 сатып алып деле союп жеш мындай болбосо керек. Эми аны ошо тукум улайбыз, коюбузду жакшылайлы деген ниет менен алышат го. Эми аны $2000 алып союп жейбиз деген кишини уга элекмин мен. Коюбузду жакшылап эметели деп. Көбүнчө порода алалы дешпи? Ошо порода, Арашан породасы деп эметилет да ушул. Арашан породасынан бөлүк дагы кандай породада койлорду багасыздар? Только Арашан эле бизде. Мурда бакканбыз мындай койлорду, алар уже жылдан жылга терилип уже бүткөндө барчы. Жалаң эле Арашанга өткөнбүз. Демек, ушундай породадагы койлорду алабыз десең, Майрамбек байкеге да кайрылсаңыздар болот экен. Майрамбек байке? Кудайым буйруса. Анда козулары да бар да. Козуларын да көрсөтөсүзбү анда? Сынама 7 айлык козулар, могулдар. Ушу койдун малдары мынакей. Бүт кыл да ушулар. Өздөрү көрүнүп турат. Ана пока сатпайбыз, пока чоңойтөлү деп жакшы ниетте калып атабыз.
бүт бары кыл деп ушу жошого басып чыгышат да. Негизи кышында булар бул жакта болот экен, а жайында каякта болот? Жайында чоң тоого чыгат, чоң тоого. Жайлоого барышат да жайындачы. Мисалы кыргыз койлору аябай чыдамдуу болушат да, мындай тоо ташкачы. Булар кандай? Булар да жакшы, жыл сайын барып келебиз биз. Кудайга шүгүр. Тоодо барып келишет, коз кезинен эле жаста туулуп ошо бойдон барып. Бул баары эле быйыл күздө келди, жыл сайын барышат тоого. Чоң тоого да, алыс. Жайлоого барып келишет. Негизи бардык малчылар эле бул породада койлорду бага алышабы же мындай багууда бир аз капризнийраак болобу? Эми бага албайт деп айта албайм, бага алат. Удобство керек. Сарай баарына жакшы удобство болуп, асты кышында чыла болбой, курак болуп туруш керек. Чыла болсо аксайт, буттар эме жарылып, туяктарычы. Анан курак болсо жылайтына жакшыраак болот да. Анан мал менен жем чөбүн берсе, еттүү турат. Жыл сайын дарылануудан да өтүп турса керек болот. Ооба, дароо жана альбен, андай мындай ушу жөтөлдүкүн баарын убак-убагы менен беребиз, витаминдердичи. Ал жок болбойт. Аны да бериш керек обязательно. Кыргыз койлорунун андай сырткы көрүнүштөрү айырмасын айтып берсеңиз, мисалы сиз айтып калдыңыз, кулактар узун болот деп, дагы кандай айырмачылыктары бар? Кулактар узун болот, анан кыпкызыл болуп карабайт, өзү да көзгө жакшы көрүнөт булар. Анан кыл деп да жакшы эме бөлүнөт булар, кыл деп монтип. Муну жүнүн дагы бир нерсеге пайдаланышабы? Эми аны билбейм, пока биз мындай эле алып салабыз жүндөрүнчү. Анан берки койлордун алардын бою да кичинекей болуп, анан жүндөр тыбыт болуп, ар кандай өң болот алар. Булар жалаңы кызыл болуп, көзгө да жакшы көрүнөт да. Арашан деп, арашан. Азыр көп эле кой баккандар көп эле азырчы. Ошо именно ошо арашан породага өткөндөр. Могу жерде дагы арашан деп кызылдар бар да, моуларчы. Булар да бар. Анан каштановый цвет деп моулар да бар да, каштановый депчи. Баклажановый цвет деп. Кулактары өтө узун. Куйругу да жакшы мындай. Түшпөйт да, көтөрүлүп турат. Жок, буларды бөлбөсөң бири менен сүзүшөт да. Сүзүшөт, анан бири-бирин инвалид кылып коюшу мүмкүн да. Катуу сүзүп коет булар. Кара дагы мыкты. Бул кара да ушу кыл бул дагы. Канча жашта булар? Бул азыр 1,5 жаш болду го дейм, 1,5 жаш. Биз негизи кочкорлор бөлүп коебуз негизичи. Анан эми туугандарыбыз, байкелерибиз, инилерибиз сурап калат, койго кошо алайын депчи. Андайларга да беребиз. Эми башка каалоочулар билбейм кандай болуп калат. Желательно биз жакындарга эле беребиз да. Анан үйдө карап. Моголда кыл караңыз, караны. Бул негизи ушу кара тажикстанский ушу гисарлар кара деп, аябай көбүнчө кара болот да аларчы. Анан арашан деп анан кызыл, экөө бир эле мындай атак цветтеринен эле. Караны кара койго кошсо жакшы болот, жалаң кара болсо чөт да. Кызылды кызыл койго кошсо баары кызыл болуп чөт. Анан могу каштановый деп да булар дагы бар да, бул дагы 3-чү цвет. Мынакей. Бул деле 1 жаштан өттү го дейм. Эми булардын баалары бер жагы эле $1000 го дейм. Сатса байкем, бирок байкем сатпайт азыр, пока моолар линиялары ар кандай да. Баары бир койдуку, бир кочкордуку эмес да. Каштановый башканыкы, бул кызыл башканыкы, тиги кара да башканыкы, аргасакны алып келип, аргандаштырып, тукум улайлы деп ушу. Өзүнүн балдарын өзүнө кошконго болбойт да, муну аргандаштырып, тияктан бияктан алып келгенбиз да. Анан буякта ошо атайын богоп атканбыз, жаста кошобуз, кичине эттендирип, оңолдуруп кичине. Ошо армалып атат да бу жердечи. Өтө эле көп кой көп. Азыр өтүп кетти арашангачы. Мен эми азыр аттарын толук айта албайм, бирок каналдардан, YouTube'дан эми көп эле көрүп жүрөм да. Анан кымбат саткандар да болуп атышат. $5000, $15000 саткандар, $1000 саткандар болуп атат да, косуларынчы $1000.